ар кайсыл ашканага баш багып, өзгөчө азыктардын жасалуу жолун көрсөтүп келген Наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Урматтуу көрүүчүлөр, бул сапардагы биз өзгөчө каарманыбыздын үйүнө конокко келгенбиз. Анда мен сиздерге тааныштырып өтсөм, Жылдыз Капарова, журналист, алып баруучу. Саламатсыздар. Саламатсыздар, рахмат. Ашканабызга кош келипсиздер. Кош келдик. Албетте биздин программанын максаты сөзсүз түрдө ал каармандын ашканада кандай экени, ашканадагы өнөрүн билүү максатында келебиз да. Ошол Жылдыз айым эмнелерди жасай алат экен деген максатта келип отурабыз. Телекөрүүчүлөргө дал мына ушул көрсөтүүнүн көрөрмандарына эмне десек болот? Башында эле мындай актанып, анан айтып кетейин, мен ашканага чындап эле анча эмесмин деген сөздү аздыр кылат. Начармын, ачык эле айтайын. Анан бирок бүгүн даярдандым. Сиз айткандан кийин анан телекөрүүчүлөргө дагы бир пайдалуу, ушул учурда актуалдуу болуп жаткан бир жакшы даамдар даярдап берейин дедим. Демек, ишти баштай берсек болот, Ооба. Алгач биз баклажанды туурап, туздап туруп, анан сууга. Мындай айтканда, баклажандын өзүн эле туздаганда, туз айтат да, баклажанга мындай жакшы сиңбей калат депчи. Майга чыгып кетет куурганда деп. Ошондуктан буну туздуу сууга чылап коюш керек. Жакшы кеңеш болду го. Анан мен эмнеден жардам берейин? Сиз мүмкүн болсо бул грек жаңгагы ушул нерсени майдалаш керек. Кол менен майдаласам болобу? Болот, бычактын жардамында, кашык менен. Кайсыл ашканага жакынбыз? Мен үйдө жасаган тамактарды айтайын, өзү айылдын кызы болгондуктан бизде бир мезгилдер болгон, картошкадан башка азык албай калган учурларчы. Анан мен картошка эле кууруй берчүмүн. Каймакка кууруучубуз, бирок бул аябай сонун тамак. Субботникке чыкканда мен классташтарым айнада Жылдыздын картошкасы деген бир бренд бар эле да. Ошону жегиси келишчү, анан үйдө да ошону көп жасарчубуз. Ошол тамак өзгөчө жагат мага. Жөн эле картошка, пияз, анан май. Каймак, майонез, каймак. Жөн эле табакка салабыз дагы. Туздуу суу менен салып коебуз. Жакшы, мен биринчи жолу угутам негизинен. Баклажанды курганда. Баклажанда биз мындай эле туздап койчубуз да. Бул айтып атпайбы, мен көп келе жасаган эмесмин, интернеттен алып, анан бир жолу жасап көргөм. Жакшы мындай. Жакшы болду, Бул убакта биз даяр болчу, балким коктейль жасап турабыз. Макул, жасасак болот. Коктейлде эми сөзсүз түрдө Жылдыз өзү профессионал. Мен жардам бербешим керек, өзү көрсөтүш керек. Мохито. Мен бизге деле коктейль шоу программасына келген коноктор коктейлди өздөрү жасайт. Бирок алардын рецептин болушунча бузганга аракет кылабыз, эми бул шоу болгондон кийин кызыктуураак болсун деп. Анан мохитону азырынча эч ким жасай элек. Көз болжому менен эле анан ким баягы шириндикти канчалык жакшы көрөт? Сиз шириндикке кандай? Сиз өзү? Шириндикти жакшы көрөм негизи. Жакшы көрөсүз, андай жакшы. Мен көбүрөөк куюп алып анан үчтөн кийин сурап калдым да. Калгандарым болсо, биз бул жака соңун кошобуз. Соңу чыга турсун. Ашканага канча убакыт бөлөбүз бир күндө? Мисалы, жумушта жүрөбүз, көп убактыбыз жумушта дегенде сөзсүз түрдө Ашканага мен адамдар болот го. Көбүнчө ушул пикир дагы мага анча жага бербейт да. Аял заты болгондон кийин сөзсүз ашканада болуш керек, ашканада мыкты аял болуш керек, анан мырзалардын жүрөгүн ашканадан багындырат дегенчи. Мен буга анчалык ишене бергим келбейт дегендей, балким ошол үчүн дагы эч кимдин жүрөгүн багындыра албай жүрөм. Ашканада мүмкүн. Дээрлик азыр балким менен көрүп калат. Программаны көрөт, анан айтат, бөлбөйт убакыт депчи. Жумасына бир жолу. Дем алыш күндөрү, Анан дагы ашканадагы мындай өзүмө баягы тиешелүү нерселер болот да, изюминкалар дегендей. Тамак жасап атканда менде ушундай да. Кайсыл азык көзүмө көрүнсө, ошону кошуп кете берем. Бул деген жакшы нерсе, чындыгында. Бул дагы өзүнүн фантазиясына жараша. Мисалы, кээ бир азыктар, кээ бир азыкты бузбай турган даамдары мындай
төп келише турган учурлар кездешет да, анан сөзсүз түрдө кошуп кое берсең болот, ал деген жакшы нерсе да бизде. Анан мисалы шеф-поварлар, мисалы ошолорду башка ашпозчуларчы жазып атканда деле, мисалы менюну деле ошентип ойлоп табат экен. Эксперимент жазып атып эле. Азыр лаймды кооздук үчүн туратпы? Кооздук үчүн бирөөнү алып койдум, калгандарын ичине салып жейбиз. Ушундай кылып эле майдалап, сырты менен кошо эле. Сырты менен болгон жакшы, мындай. Айтат го, сыртында да витамин болот депчи. Ооба. Сөзсүз түрдө. Негизинен кээде моундай сыртын седра деп коет да. Онда кыргызчан өткөрүп деле салган учурлар кездешет да. Бул мята жалбыз. Айтпадыңызбы сиз? Ооба. Жалбыз. Бул өтө мындай бир сыйра туура бергенде жакшы, мындай айтканда соусу чыксын. Даамы жакшы чыгат. Даамы жакшы чыгат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн каарманы дагы бир сиздердин эсиңизге сала кетсем, Ош ТВ телеканалынын алып баруучусу, журналисти Жылдыз Сапарова. Өзгөчө коктейль жасап жаткан учуру. Азыр эмне кылабыз эми? Азыр башка коктейльдерге салыштырмалуу, ошол мохитого талкаланган муз салышы керек экен. Муз. Негизи коктейль болду, муздак болуш керек да, муз ошол муздак үчүн керек да. Негизинен барда биз азыр үй шартында жасап атабызбы? Барда негизинен майда ушундай атайын муздар болот да. Ошону салышат да. Ошону салышат, бирок үй шартында буну майдалаш аябай кыйын экен. Мындай өзүбүз майдалап бергенбиз. Кадимки жалабатты кылсак деле болот да? Ооба, жалабат, сырата, эми бул өзүнүн органикалык катылган сулар болуп, ден соолукка да пайдалуу болуп калат. Ятан жыты чыгып, ооба. Лаймдын жыты менен аралашып өзгөчө чындыгында да. Мындай кишинин табитин ача турган, өзгөчө бир маанай тартуулай турган коктейль болду десем болот да. Шампунду туугандыра турганын жытынан эле көрүнүшү бармендердикине окшошпой калдычы. Жок, бир аз турсунчу, анан көрөбүз. Балким убакыттын өтүшү менен окшош калат. Мен жасаган мохито ушундай эле. Баклажан туздалган суудан алганда аябай мындай суусун сарптыр алышыбыз керек экен. Кургатыш керек экен. Кээ бир айымдар сөзсүз түрдө ушул турмушка чыкканда керек болот деп атайын окууларга окуп мода кылып алып десем болот да бүгүнкү күндөчү. Ушундай нерсе жокпу? Ал нерсени талап кылып атышпайбы дейм. Ушундай нерсе жокпу дегениң да? Жок, азырынча мен эч ким талап кыла элек. Баары окуп койдучу. Жок, эми негизи ашыкча биздин баш чарбайт дейт. Үйрөнүп койсом болмок, бирок мен чындап эле анчейин бул нерсеге кийлигишпей кызыкпай жүрөм. Кызыгуу жок, Эми башка келсе байкалып жүргөн деп балким убакыты келгенде өзү менен жасап кетет. Балким. Деп ойлоп атам. Ооба. Жылдыз эми ушул чыгармачылык тарапты сүйлөшсөк, эмне үчүн ушул журналистика кесибин тандадыңыз? Же болбосо кээ бирлер бар го, мисалы эмне болушун билбей анан ушул жактан өзүм сынап көрөйүнчү дегендер. Жок, мен аябай жакшы билем да, аябай жакшы билгемин дагы. Мен журналист болушум керек деп эле түз максат коюп, азыр деле мен мындай ойлойм. Мен бир канча жылдардан кийин деле берилген журналист бойдон калам депчи. Балким жылдар өтүп аналитик болом, азырынча шоудомун, анан бирок максатым ошол. Жакшы, бардык баскычты басыш керек, Демек, балалыктагы кыялдар экен да? Балалыктагы десем, же балалыкта ырчы болгуңар келеби? Мен атам мугалим, анан ким болсун деген эле мугалим деп койчумун. 11 класска чейин. Анан тил адабияттан берген эжекем бар эле. Эми ал мени жакшы мындай айтканда жакшы билген, мага караганда дагы жакшы билсе керек, жакшы түшүнсө керек. Чынки сен журналист болсоң, сен жакшы журналист сыйат деди.
турнабы деген эчкебиз болчу, эчеке каршы көзөтүп кетти. Бирок ошол эчекенин бир сөзү мага ушундай бүтүн өмүрүмө жете тургандай кеңеш жол болду да. Ушул сөзү менен мен сездим журналист болом демек. Анан ушул аралашып калдым азыр жагат. Жылдыздын сөзүнөн кийин мен ойлоп калдым да, эми 40 жылдан кийин деле жылдызды ушул эфирлерден көрүп каласызбы деген ойдо калдым да. Ошондой болгону да программалар. Баары бир ушундай тармакта калам деп ойлойм да, мен өзүм ушундай ишенем. Жашоодо айтсаңыз, эмнеден эргүү аласыңар? Эргүү. Мындай жалгыз табигатта эс алгандан болуш керек. Мен көбүнчө кайра айыл эле дей берейинчи. Тоолорго чыгып, анан өзүнчө кыялданып, көпчүлүк эле анан азыр мына шаарда деле кээ бирөөлөр таң калат да, мындай жалгыз эле Сулайман тоого чыгып кетип калсаңчы, кандай коркпойсуң эле депчи, анан мен ойлоп калам, коркунучтуу бул адам өзүбүз го депчи. Адам бири-бирибизге зыян келтирбесек эле, эми шаардын так ортосунда Сулайман тоодо кандай коркунуч болмок эле. А негизи мага мындай өзгөчөлүктөр, окшош мындай майда нерселер болот го, маанилүү. Ошол нерселерге мындай басым жасайм. Үйдө даамдуу лагманга караганда ушундай чөп чарлардан салат мен үчүн жагымдуураак да. Маселе ооба, кооздугунда, жеңилдигинде дегендей. Баары болуп калды. Мен барып нерсени мындай болжол менен, көз болжол менен кошуп. Өз негизи ошондой. Ашканада мыкты адамдар сөзсүз түрдө көз болжол менен. Балким бор болуп кетип окшойт элем дейм. Мүмкүн. Таланттар кийин ойгонушу да мүмкүн го. Бардыгын да кошуп бүттүк. Мен алыштырам. Кошуп бул мындай айтканда, негизи бул азык Азербайжан ашканасына таандык экен. Анан жөн эле баклажан грек жаңгагы менен эмес, бул баклажан грек жаңгагы менен ачуу салат деп айтылат да. Даяр. Көркөмдөп, кооздоп көпчөлүктүн үстүнө жайгаштырабыз. Келиңиз анда татып көрөлүчү. Көрүнүшү чындыгында табитти ачат. Мондой көргөндө жашыл, өзгөчө экен. Келиңиз сиз да алыңыз. Сиз биринчиси даамдап көргүзчү. Ошого карап. Даамдап көрсөк, сонун жазалыптыр, урматтуу көрүүчүлөр. Аябай даамдуу. Ушуга чейин көптөгөн баклажан салаттарын жегемин да. Бул өзгөчөлүгү бар экен. Рецептинде, анан даамында дагы өзгөчөлүгү бар экен. Демек сунуштайсыз? Албетте, урматтуу көрүүчүлөр, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Бул жеңил, анан көп каржыны да талап кылбайт экен. Аябай даамдуу, анан витаминдерге бай. Бирок айтып коеюнчу, жеңил, көп каражат талап кылбайт азыктарды деген менен, мындай айтканда, сейрек кездешүүчү бир жакшы өзгөчө да азыктар да болотчу. Ооба, негизинен биз көңүл бурбаган азыктар бар да, ошолорду сөзсүз түрдө кошсоңуз деле ушундай даамдуу салат келип чыгат экен да. Мындан да кызыгы, мен сага макета, коктейль. Бул суусундук аябай жакшы көрөм, сиз даамдап көрүңүз. Мунун көрүнүшүн карап туруп эле эми даамдуу да айтып койсок болот, бирок татып көрөлү. Татып көргүз. Өзгөчө чындыгында. Жайдын аптаптуу күндөрүндө эгерде иче турган болсоңуз, маалайыңыз көтөрүлүп, анан суусуңуз канат экен да. Суусундук кандырат, чаңкоону басат, ошондо эле узак убакытка чейин суусабай жүрөсүз деп дагы мындай ишенимдүү түрдө айта алам.
мына ичип жүргөн киши сөзсүз түрдө айтып атат. Сөзсүз түрдө жасап ичип көрүңүздөр, Жакшы, негизинен мага жакты бүгүнкү программа. Мына ушундай үйүңөргө чакырып, биздин чыгармачылык топ менен жакшынакай рецептиңерди бөлүшкөнүңүз үчүн, ишиңерде ийгиликтер болсун, дайыма ушундай эл кызматында жүрө бергиле. Ушул жерден баса белгилеп да айтып кетким келет. Бул менин биринчи интервьюм болду. Ошондуктан сизге өзгөчө чоң рахмат. Канча жылдардан кийин дагы сөзсүз эстеп калсам керек биринчи интервьюну Мираев агам алып эле. Ошондуктан дагы бир мүмкүнчүлүктөр болуп калса келип туруңуз. Жогоруда убада кылгандай картошка койманы бар да. Казанга уруп берейин дегендей. Ооба. Чоң рахмат. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, батса кайтып айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар дам болсун.